Достор, сиздер менен Аку. Мен бүгүн Дордой базарынан алган продуктыларды көргөзөйүн дедим. Жана канча сомго алганын, жана ошондой эле буну каналдын ичинде колдоном. Ошондой эле канча кажетти, канча сомдук болду, качествосы кандай экенин бирге бөлүшөбүз. Так, бул мен YouTube тармагынан көп көрөм. Для кондитерская шпатель дейт. Бул типа камыр-самыр кесе турган неме экен. Бул силиконовый коврик экен. Буну аягында көргөзөйүн. Ошондой эле венчигим сынып калган. Буну 45 сомго алдым. Буну 30 сомго алдым. Так, бул кухонные весы 200 сомго алдым. Бирге көрөбүз кандай иштейт экенин. Буну мынтип коюп туруп, үстүнө мындай, допустим, бир идишти коюп туруп, урутса кайра минус болуп калат экен дагы. Кайра үстүнө любой бир, мисалы үчүн вести кошобуз да, ошондо бияктан вес эле чыгат экен. 200 эле сом экен, ошон үчүн алып алдым. Ошондой эле мындай доска алдым. 250 сомдук экен. Мага аябай эмеси жакты, мындай кебетеси. Ачып көрөйлү кандай экенин. Я еще не открыла, не посмотрела. Так, она очень классная. Аябай сонун экен, достор. Если барып калсаңыздар, ушундай досканы таба алсаңыздар, алып алыңыздар. Самая красивая доска, которую я видела. Так, эми буну көрөйлү. Бул силиконовый коврик. Бул эң чоң размери, эң эмеси, калыңы. Он еще даже не помещается на экран. Да, тут диаметр, тут сантиметр. Так, буну мен Дордойдон бүт кыдырып чыктым. Эң калыңы, эң чоң размери ушул экен. Буну, достор, мен 400 сомго алдым. Instagram тармагында жүрөт, достор. 200 сом, 250 сом дегендер. Алар деген примерно мындай эле болот экен. Мынакей ушундай эле размерде болот экен. Мен камыр-самыр, чоң камыр жайгандыктан мен чоңун алдым. Буну ушундай эле размер болот экен. Аны деген жөн эле кичинекей эле пирог ушундай эле жасагандар албаса, мага ушундай туура болду. Достор, ушунун баары бул. Так, бунун баары мага 1000 сомго айланды. Ошондой эле мен стеклянный табак алган элем. Аны болсо 150 эле сомго алдым. Достор, мен бунун баарын каналда развитие кылганга алып атам. Ошондой эле ушундан ары ушундай красивый посудаларды алганга аракет кылам. Мындан кийин дагы мен буюрса буну мен атайын чогулткам. Билесиздер, мен балам бар, балама памперс, кийим алабыз. Ошондон арткан сдачелерин чогултуп отуп алдым буну. Эми ошондой эле акчалардан эми кооз посудаларга акча чогултпакчымын. Ошондой эле, достор, силер да мени колдоп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Сиз канчалыктар лайк бассаңыздар, мен ошончолук каналым көтөрүлүп, YouTube поддерживать этет. Мындан башка эмне дейм, достор? Мен муну колдонуп көрөм, азыр сунуштабайм. Мен колдонуп көрөйүн. Колдонуп көргөндөн кийин сунуштап кетмекчимин. Мындай доска дагы типа антипригарный покрытиянын эмеси, заменасы. Типа ошондой сыяктуу доска да баа бул кесилбейт, антпейт, минтпейт деген доска. Азыр ошондой эле бычак менен кесип көрмөкчүмүн. Да, так кесилбейт экен, достор, чын экен бул. Ошондой эле досканы да колдонуп көрмөкчүмүн. Саатты да колдонуп көрмөкчүмүн, муну колдонуп көрмөкчүмүн. Булар болсо бат эле сынып калат. Чоңун алганга эметкен жокмун, анткени мен кичинекей идиштерге дагы аралаштырып калам. Негизи миксерим бар, бул жөн эле заменитель деп алдым. Кичинекей бирдекени аралаштыра салганга.
Достор, ушу менен видеом бүттү. Если мен каналымда жаңы постулар пайда болсо, алар жөнүндө обязательно обзор снимать деп бааларын айтып кетмекчимин. Бүгүн кечинде ушундай красивый посудалар менен мен дагы бир видео тартмакчымын. Бирок аны сиздер эртең же бүрсүгүнү көрө аласыздар. Анткени видеону бири-бирине кошуш керек, монтаждаш керек, озвучка кылыш керек. Мен буларды прямой озвучка кылдым. Ошон үчүн бүгүн кечке чейин көрө аласыздар. Бүгүн 1-күн, 28 октябрь. Ошондой эле саламатта болуңуздар. Ошондой эле достор, Дордой базарында ушундай продуктылар кызык болсо, анда комментарийге жазыңыздар. Мен каналымда Дордой тармагында только кийимдер эле. Ушундай, мисалы үчүн, мындай ковриктердин размерлери, баалары кызык болсо, анда комментарийге калтырыңыздар. Мен кийинки барганда обязательно ошолордун баасын билип бергенге аракет кылам.